Казак президенти мекендештерине кайрылып, кризис шартында ата-мекендик өндүрүштү колдоо керек. Андыктан Казакстанда өндүрүлгөн продукцияларды сатып алууга өткүлө деп патриоттуулукка чакырды деп жазат кайрылып порталы. Бирок рынок шартында патриоттуулук сезимдер канчалык орундуу. Дегеним, рублдын куну түшкөн сайын орусиялык өндүрүүчүлөрдүн дагы продукциялары арзандап, Казакстандын рыногун орус импорты каптаган. Кыргызстанда болсо жагдай башынан эле жакшы эмес. Өлкөнүн соода балансы терс болуп, импорттун көлөмү экспортты дээрлик 3 эсе басат. Мындан улам сомдун курсуна дагы күч келип, улуттук валюта күн санап кунун жоготууда. Мына ушул жана башка темаларга Капитал командасы алдыдагы 23 мүнөттө кененирээк токтолот. Студиядан Азгүл Коңурбаева, саламатсыздарбы. Казакстан ата-мекендик өндүрүүчүлөрдү эми патриотизм менен колдой турган болду. Президент Нурсултан Назарбаев, эгерде биз бардык нерсе өзүбүздөн болгонун кааласак, анда өзүбүздүкүн колдонушубуз керек деп казакстандыктарды патриоттуулукка чакырды деп жазат Капитал порталы. Бир жагынан биздин продукциялар экологиялык жактан таза жана ден соолукка пайдалуу, экинчиден жергиликтүү өндүрүшкө колдоо болот, деди Назарбаев. Ошондой эле коңшу өлкөнүн президенти ата-мекендик бизнесмендер Евразиялык экономикалык союздагы атаандаштыкка даяр болушу керектигин айтты. Рублдын девальвациясынан улам Казакстандын соода түйүндөрүн кыйла арзаныраак орус товарлары каптап, кесепетинде Казакстандык өндүрүш атаандаштыкка туруштук бере албай калды. Мисалы, орусиялык компаниялардын кондитердик азыктары Казакстандыкына салыштырмалуу 40% арзан болууда. Мындан улам жергиликтүү таттуу азыктарга суроо талап азайып, Казакстандык Рахат компаниясы 500 жумушчусун төлөнбөй турган эс алууга жөнөттү. Эгер жагдай оңолбосо, анда компания штатынын жарымын кыскартууга аргасыз болот. Орусияга каршы санкциялар жагдайды оорлотту, деди Нурсултан Назарбаев. Сегодня на фоне ослабления российского рубля орус акчасынын арзандашынан улам кыйын кырдаал түзүлүп, биз атаандаштыкка туруштук бере албай калдык. Мен канча жылдан бери айтып келе жатам, интеграцияга даяр болгула деп. Бардык ишкерлер ушул шартка ылайыкташуусу керек. Экинчиден, кризис шартында ата-мекендик өндүрүүчүлөрдүн товарларын сатып алууга өтүп, аларды колдоо керек. Керек болсо бардык универмаркттарда, дүкөндөрдө жергиликтүү продукцияларын көрүнүктүү жерге коюп, Казакстанда өндүрүлгөн деп баса белгилөө керек. Өзүн агрардык өлкө деп атаган Кыргызстанда болсо импорт башынан эле басымдуулук кылат. Кыргызстандыктар дээрлик жалаң импорттук кумшекер колдонушуп, керек болсо этти дагы сырттан ташышат. Бир кыргызстандык бир айда канча импорттук тамак-аш колдоноорун орточо эсеп менен карап көрөлү. Улуттук стат комитеттин маалыматы боюнча, бир кыргызстандык бир айда 16 кило нан жейт жана анын 5% же 700 граммы сырттан ташылып келет. Жашылчанын бир айлык нормасы болсо 18,5 килонун тегерегинде. Кадимки эле баарыбыз жеген картошка, пияз, сабиздин бир айлык нормасынын дээрлик 17% же 3 килосу чет жерде өсөт. Мөмө жемиштердин айлык рациондогу үлүшү азыраак 2 кило, мунун 800 граммы же дээрлик жарымы импорттук мөмө жемиштер. Кыргызстандыктар колдонгон кумшекердин көбү же тактап айтканда 85% импорттук. Эгер ар бирибиз бир айда орточо 1 кило 300 грамм кумшекер жесек, анын болгону 200 граммын гана өзүбүздө өндүрөбүз. Эт ар бир кыргызстандык бир айда орточо 3 кило эт жейт. Жалаң гана өз малыныкын эмес, импорттук дагы. Эт продукциялардагы импорттун көлөмү дээрлик 17%. Сүт азыктардын бир айлык рациону 17 килонун тегерегинде жана анын 4 килосу сырттан ташылып келет. Ал эми чет жакка экспортталган кыргыз продукцияларынын негизги бөлүгүн жашылча жемиш ээлеп, айына дээрлик 42 тонна экспортталат. Ошондой эле Кыргызстандын кургатылган мөмө жемиштерине жана жаңгакка сыртта суроо талап күч. Алардын айлык экспортунун көлөмү 1,5 тонна. Негизинен өлкө импорттон көз каранды болуп, тышкы соода баланстагы негизги бөлүктү, тагыраагы 77%-ын импорт ээлейт. Жана бул жагдай улуттук валютага түздөн-түз басым көрсөтөт. Мындан улам доллардын курсунун өзгөрүүсүн дээрлик ар бир кыргызстандык сезет. Доллардын куну өскөн сайын сырттан ташылып келген тамак-аштын баасы дагы кымбаттайт. Ал ортодо доллар сомго карата кайрадан күчтөнүп, 1 доллардын баасы 61 сом 50 тыйындан жогору болууда. Айрым акча алмаштыруу жайларда болсо курс 62 сомго чейин чыгып кетти. Айта кетсем, Улуттук банк жыл башынан бери акча рыногуна 6 жолу чыгып, 100 миллион долларлык интервенция жасаган. Интервенциялык аракеттер курсту кыска мөөнөткө гана кармай алат. Айрымдар сомго болгон суроо талапты күчтөндүрүү үчүн ички операцияларда чет элдик валютаны колдонууга тыюу салып, кредиттерди дагы сом менен гана берүү керек деп жатышат. Бирок рынок шартында бул механизмдер иштейби же популисттик аракет болуп калабы деген дагы суроо бар. Деген менен доллар бир гана сомго карата күчтөнгөн жери жок. Еврозонанын акчасы дагы кунун жоготууда. Анын негизги себеби болсо Европадан капиталдын чыгып кетиши. Жарым жыл ичинде эле бул көрсөткүч 300 миллиард еврога жеткен.
Европалык борбордук банк мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алып баштагандан бир күн өтпөй британиялык фунт еврога карата күчтөнүп, соңку 7 жылдан берки эң жогорку чекке жетти. Жума башында британ акчасы дээрлик 0,5% кымбаттап 1 евро 40 центке тете болду. Немец аналитиктери дагы евронун тагдырына күмөндүү карап, кризис учурунда аманаттарды долларга сактаган ишенимдүүрөөк деп кеңеш берүүдө. Евросоюз валютасы долларга карата дагы күчүн жоготууда. Ал турсун 2017 жылы 1 евро 85 центке туруп калат деп аналитиктер болжошууда. Deutsche Banktын божомолдоосу боюнча бул жылы евро доллар менен теңелип, ал эми 2016 жылы 90 центке барабар болуп калат. Евронун тагдыры кризиске байланыштуу болууда. Корпорациялар бизнеске инвестиция кылуудан качып, ордуна АКШ, Канада жана Улуу Британияда капиталды чоңойтууну тандашууда. Мындан тышкары Грециянын Евросоюздан чыгуу ыктымалдыгы дагы еврога терс таасир берип жатат. Ошентип валюталык рынок доллардын кезектеги өсүүсүн күтүүдө. Финансылык институттар америкалык валютанын келечегине оптимисттик менен карап жатат. Америкадагы жагымдуу экономикалык шарттар доллардын туруктуулугуна себеп болууда. Андан тышкары жумушсуздук соңку жылдардан бери 5,5%га түшкөн. Аналитиктердин болжоосунда доллар жаңы рекордторду жаңылатып туруктуу өсүп турат. Ал ортодо Москва валюталык көз карандысыздыкка аракет кылууда. Кремль Евразиялык зонада валюталык союзду уюштурууга аракет кылууда. Россиянын президенти Владимир Путин борбордук банкка жана министрлер кабинетине 1 сентябрга чейин ЕАЭСте валюталык интеграция маселесин чечүүсүн тапшырды.